мисалы үчүн 24% алат Яндекс. Парктар ар кандай. Башында 10%га көтөрдү, 15%га көтөрдү, 17%га көтөрдү. Мына ушинтип асманды чапчып келатат баасы. Бул Яндекстин комиссиясы 15%-дан ашпаш керек да. Бул үйрөнүк практика. Андан көп узабай 50ден ашык жаран компания кыргызстандык айдоочулардан 21% комиссия алып атканын айтып чыккан. Кыргызстандагы жетекчиси Тилек Сулайманов Бишкекте 16%, ал эми аймактарда 10% түзөөрүн айткан. Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании. Улам Киргизия дейт. 22 миллиард сом киреше тапканын ачыктаган. Жумушсуздуктун себебинен деп ойлойм да. Кыргызстанда бир эле күндө бир эле компаниянын 17 миңден ашуун айдоочусу такси кызматын көрсөтөт экен. Ооба, өлкөдө монополистке айланып миллиарддаган киреше тапкан орусиялык Яндекс тууралуу айтып атам. Айдоочулардын бул ишканага болгон наразычылыгы, компаниянын тариф саясаты жана кыргыз бийлигине болгон дооматы тууралуу алдыда сөз кылабыз. Сиз чекит мейданы көрүп атасыз. Бүгүн обедте түшсөм, Кордай жактан Көкжарга чейин 1050 сомго келдим. Өтө кымбат поэзия. Могул жерден мыякка барыш эле 300 сом болуп атпайбы, 400 сом болуп атпайбы. Яндекс таксинин сервисине 1 балл коймокмун. Мисалы Акунбаевадан советский эмеден Алматинкага чейин барам десең, кадимкидей 900 сом, 1000 сом болуп аябай эле эме? Мындай адамдар үчүн аябай эле кымбат. Абдан эле кымбат. Менин оюмча буну мамлекет өз көзөмөлгө алыш керек. Антимонопольный комитет бар. Ошо азыркы заманда дал келе же дал келбей жөн эле өтө аша чыгаруу деген ойдомун да. Мурунку жерде мисалы 200 сом төлөсө азыр ошол жер 250 сом андан өйдө болуп атат. Кээ бирде ар кандай, кээ бирде арзандайт. Бирок кээ бирде көбүнчөсү кымбаттап атат азыр. Нурбек 4 жыл бою Орусияда эмгектенип келген, бирок миграция саясаты катаалдашкандан улам Кыргызстанга кайтып келип, 2 күндөн кийин эле Яндекс таксиге жумушка орношконун айтат. Таксини тандаганын себеби кышында жумуш жок. Жылуу деп ошол тандаганыбыз ошол. Жумушсуздуктун себебинен деп ойлойм да. Мындан 9 жыл мурун тактап айтканда 2017 жылы Орусиялык Яндекс компаниясына таандык Яндекс такси кызматы Кыргызстанга келген. Аталган ишкана бир гана өлкөдө эмес, дээрлик Борбор Азия чөлкөмүндө монополистке айланганы айтылып келет. Яндекс азыркы учурда Кыргызстанда өз негизги мен угуп келишим боюнча өзү карагандан деле мисалы үчүн 24% алат Яндекс. Парктар ар кандай. Кээ бир парктар бар 1,5%, 2%, 3%ке чейин алат максимум. Бирок мисалы үчүн 1000 сом тапсаң, анан бир 180 сомундай парк Яндекс өзү алып коет. Анан калган 30 сом 50 сомуну парк алат дагы. Анан сенден могул дагы башка бир чыгымдарга деп дагы басып калат да. Ошондо сенден 1000 сомдук заказ кылсаң, андан сага бир 750 сом, 780 сомдук пайда калат да негизи. Яндекстин Кыргызстандагы жетекчиси Тилек Сулайманов Борбор калаада айдоочу тапкан каражаттын алынган комиссия Бишкекте 16%, ал эми аймактарда 10% түзөөрүн айткан. Ал эми 2025 жылдын сентябрында журналисттерге берген маегинде тарифтер 2023 жылдан бери өзгөрбөгөнүн кошумчалаган. Компания 2025 жылдын 11 айында эле 22 миллиард сом киреше тапканын ачыктаган. Бул 250 миллион доллардын тегерегиндеги сумманы түзүп, бир жыл мурдага караганда 35%га көп болгону айтылган. 2025 жылдын башында Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевке өлкөдөгү мамлекеттик органдар тарабынан орусиялык компанияларга кысым болуп атканын айтып, негизсиз дооматтарды токтотуу керектигин талап кылган. Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей государственных органов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков. Конкретные факты противоправных, иногда вымогательских действий изложены в дипломатической ноте российского МИДа. Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании, обеспечило защиту прав и законных интересов
российских инвесторов. Ал конкреттүү түрдө бир компаниянын ысымын атабаганы менен коомчулукта Яндекс тууралуу сөз болуп атканы айтылган. Мишустиндин билдирүүсү жогорку кеңеште да талкууга алынып, наразычылык жараткан. Ошол Астанадагы иш сапарында биздин Кабминдин башчысы Адылбек Алишевич Касымалиев аттың дейсиң да мамлекет үчүн, элдин тагдыры үчүн керек болсо ушундай бир саясий дипломатиялык жоопту бере албай. Анан ошол Орусия мамлекетинин өкмөт башчысы биздин мамлекетке бир негизсиз кинелерди койду да. Ошого татыктуу бир жооп бере албай, бир Кабмин бир мажирөлүк мындай бир жооп бере албай калды да. Айтыш керек болчу. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашагандан кийин 50 миллион доллар карызың барбы? Төлөш керек аны. Мыйзам барына бирдей иштейт. Кечиресиз деп жооп бере албай койду да. Алар тарабынан тиги мыйзамсыз аракеттер, талоончулук, административдик басым деген мындай бизге бир негизсиз кинелер коюлуп калды. Ошол эле учурда ошол Михаил Мишустин улам Киргизия дейт. Биздин мамлекеттин мыйзамдуу аталышы бар, Кыргыз Республикасы деген. Эмне үчүн Киргизия дейт? Мисалы ошол эле Яндекс жөнүндө сөз болду да, менин оюмча. Яндекс компаниясы Казакстанда дагы көп маселелер чыгып, санариптик өнүктүрүү фондуна эле 6,5 миллион АКШ долларын төлөгөн. Салыктан сырткары. Койчу, биз мындай социалдык долбоор кылалы деп. Бизге болсо, менин маалыматым боюнча, булар салыкты жашырган үчүн 2 миллион сомго жакын, 2 миллион долларга жакын акча төлөштү булар. Дагы 5 миллион АКШ долларын төлөш керек булар. Ошондон качып, булар ар кандай мындай жолдорго барып атат да. Ошон үчүн туура эмес да бул эми. Кыргызстандан иштеп аткандан кийин бардык компания төлөп аткандан жанагындай бул опузалоо жана башка деп мындай саясий нукка башка нукка буруп атышат да. 2024 жылдын этегинде УКМК ири өлчөмдө салыктан качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу Яндекс такси ишканасы жана анын өнөктөштөрүнүн кеңселеринде тинтүү жүргүзүлгөнүн билдирген. Расмий маалыматта аталган компания жана анын өнөктөштөрү монополияны жөнгө салуу кызматы бир нече жолу чара көргөнүнө карабай, комиссиянын пайыздык чендери негизсиз жогорулатканы айтылган. Андан көп узабай 50ден ашык жаран компания кыргызстандык айдоочулардан 21% комиссия алып атканын айтып чыккан. Алар бул сумма коңшу Казакстанга салыштырмалуу 3 эсе көп экенин кошумчалаган. Мындан тышкары кардарлар үчүн жеңилдетүү компаниянын эмес, айдоочулардын эсебинен болгонун айтышкан. Митингге чыккандар бийликке кайрылуу жасап, ар бир буйрутмадан алынуучу комиссияны 7%га түшүрүп беришин өтүнгөн. Компаниянын өкүлдөрү айдоочуларга жооп берген эмес. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жанарбек Акаев Яндекс такси комиссиясы жогорулаганын айтып, министрлер кабинетине тиешелүү чара көрүүсүн өтүнгөн. Мен азыр миңдеген такси айдоочуларынын өтүнүчүн, суроосун, талабын айтайын деп атам. Урматтуу Алмазбек Акымжанович, ушул маселени мен экинчи ирет кайрылып атам. Анткени чын эле мына Яндекс такси Кыргызстанда азыр өздөрүнүн тармагындагы рыноктун 90%дан ашуунун ээлеп, монополист катары катталды. Башында абдан аз комиссия менен рынокко кирген. Азыр баасын улам көтөрүп отуруп, мына ушул күндөрү таксопаркты кошкондо 21%га чейин жетти. Комиссия. Миңдеген биздин такси айдоочулардын эмгеги, булар көбүнчө эле ошо Яндекс таксиге иштеп берип атышат. Башында 10%га көтөрдү, 15%га көтөрдү, 17%га көтөрдү. Мына ушинтип асманды чапчып келатат баасы. Биздин абдан көп жарандар мына миңдеген такси айдоочулар ошого кайрылып атышат. Алардын бардыгы бирөөнүн машинесин ошо ижарага алып айдап жүрүшөт. Эмне үчүн ушул 21%га чейин жетип калды Яндекс? Эмнеге ушуга чара көрүлбөйт? Мына мен монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жообун уктум. Биз берген каттарга дагы Яндекс такси жөндүү жооп бербейт дейт. Бир 2 жолу 13 000 сомдон болгону 13 000 сомдон штраф салдык дейт. Айыппул. Бизди дагы тоготпой атат булар дейт. Ошон үчүн Яндекс таксинин ишмердигин караш керек. Акаевдин билдирүүсүнө ишкана жооп берип, айдоочуларынын 21%га чейин комиссия алып атканын төгүндөгөн. Компаниянын кызматы үчүн комиссия 10% экенин айтып, Бишкекте жогорулатылган тарифтерге кошумча нарык салыгы жана сатуудан түшкөн
салыкты кошуп эсептегенде 17%-дан ашпай турганын кошумчалаган. Монополияны жөнгө салуу кызматынын мурдагы жетекчиси Кеңешбай Тайлаков 2023-жылы журналисттердин суроосуна жооп берип атып, Яндекс Такси 2023 жылдын башында гана каттоодон өткөнүн, бааны Яндекс Такси өзү коерун, учурда анын баасын жөнгө салуу боюнча аракеттер көрүлүп атканын билдирген. Госмонополия монополист тапса, анда уже вводится государственное регулирование цен и комиссий. То есть алар уже баягы порог туруп болот да. Мисалы үчүн 35% болсо монополияга жакын деп табылат. Анан кийин 50% болсо доминирующее положение деп табылат. Анан 65-тен жогору болсо анда доминирующий монополист болуп табылат да. Ошого жараша анан булардын госмонополия ишине киришет да. То есть тарифтерди коет, комиссияларды регулировка кылат, жанагы базасына доступ алышат дегендейчи. Европейский Союзда, Европа биримдигинде ушундай жанагындай доминирующий положение монополисттерге ушундай түздөн-түз киришүүлөр болот, мамлекеттик киришүүлөр. Азыр мынакей госмонополия киргизилди. Госмонополия киргизилгенден кийин жанагы местный оператор ошол Яндекстин комиссиясы 15%-дан ашпаш керек да. Бул дүйнөлүк практика. Мисалы Uber'de карасак, Booking.com, отелдер менен иштегенде карасак, 15%-дан ашпайт да. Негизи 10-15ке чейин болуш керек. Анан жанагы местный операторлорго да чектөө көрүш керек да. То есть если сен Яндекс менен иштесең, анда сеники канча бир пайыз дагы каралыш керек депчи. Партнер оператор болот, алар 2%-дан алышат. Андан сырткары налог болот, 4% төлөшөт. Ошондо сап көрүңүз. Дагы 17ге дагы 6-ны кошкондо 20 канча болуп кетет? 26%. Ошол 26%-ын баары тең таксисттин чөнтөгүнө түшпөй эле ошол агрегаторго түшөт, посредникке түшөт, жанагы немеге түшөт да. Андан сырткары көптөгөн чыгымдар бар. Баштан тейлеш керек дегенде штрафтар болот аябай. Мен жогоруда айтып кеткендей, комиссиясы 15% ашпаш керек деп жанагы анан кийин платформасына түздөн-түз доступ алыш керек. Бизде неме бар го? Минцифра деп коет го. Санарип министрлиги. Ошолор алардын платформасына түздөн-түз кире ала тургандай болуш керек да. Чтобы могли мониторить реально канча заказ болду, коэффициенти туура кетти депчи. Андан кийин ошо плавающий коэффициенттерге дагы лимит коюш керек. То есть мисалы үчүн базовый коэффициент 100 сом болсо мисалы, то ошол базовый коэффициенттен 10%-ын ашпаш керек баягы жамгыр төккөндө же пробка болгондо дегендергечи. Биз Яндекс Таксинин жетекчилигине комиссиялар тууралуу суроолорду узатып дээрлик 1 ай бою күттүк. Бул арада компаниянын өкүлдөрүнө бир нече ирет кайрылдык, бирок жооп ала алган жокпуз. Мындан тышкары монополиянын жөнгө салуу кызматына дагы кайрылдык. Бирок мекеме азырынча Яндекс тууралуу комментарий бере албасын билдирди. Ал эми 9-мартта жогорку кеңештин жыйынында депутат Астан Бекешев мекеменин жетекчиси Айбек Мамралиевке Яндекстин комиссиясын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү тууралуу суроо узатты. Мамралиев учурда бул мүмкүн эмес экенин айтып, бирок сунушталган мыйзам долбоору кабыл алынса, мындай мүмкүнчүлүк пайда болорун белгиледи. Биназир Нурлан, я так понимаю, что сетевой эффект вы вносите для IT-компаний, для тех, кто оказывает услуги через IT, правильно? Верно. Вот сюда вы тогда сможете регулировать комиссии Яндекса? Он же, по сути, монополист же у нас, правильно? Да, пускай они не обижаются, но вот в сфере такси, на самом деле, у нас отечественных практически таксомоторной деятельностью занимающихся компаний не стало. Есть таксопарки, но вот то, что раньше вот были, их же всех практически не стало, правильно? Вот кто у нас сейчас, вот где вы можете заказать? Саламатсыздарбы, монополия каршы кызматтын төрөгасы Мамралиев Айбек. Дастан Далабаевич туура айтып атасыз. Биз азыркы сиз айткан түшүнүктү жана платформа деген түшүнүктү, цифровой платформа деген түшүнүктү именно ушул сиз айткан такси сферасындагы азыркы учурда иш алып бараткан компанияларды жөнгө салуу максатында киргизип жаңы механизмдерди иштеп чыгып атабыз. Ошондо силер Яндекстин комиссияларды карап чыкканга укуктуу болосуз, туурабы? Эгерде ушул мыйзам күчүнө кирсе, ооба, бизде азыр ыйгарым укуктар жетпей жатат.
азыркы учурда биз ушу жоопкерчиликке тартуу жана бирөө кандайдыр бир жакка өзүбүздүн талабыбызды койгонго субъекти мыйзам менен келишпей жатат да. Ошондуктан ушул түшүнүктөрдү киргизгенден кийин бизде ошондой толук мүмкүнчүлүк болот. Аларды жөнгө салганга укук алабыз. Все хорошо, колдойм. Экономист Азамат Атакуров учурда Яндекс компаниясына жергиликтүү ишканалардан экигиз өзүнүн таксопаркын ачса, ал эми эл аралык компаниялардан Google же болбосо Uber компаниялары гана атаандаш боло аларын белгилейт.